Появился проект «Новый канал». Номад бул өзүбүздүн эле ата мекендик канал. Жаңы ачылып аткан телеканалдын продюсеры, Кремлдин негизги пропагандачысы. Кыргызстанда жакындан бери сөз болуп келе жаткан Номад ТВ телеканалы өз ишин расмий баштады. Ачылыш иш-чарасына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов баш болгон жетекчилер, андан тышкары Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова да катышты. Бул Номад бул өзүбүздүн эле ата мекендик канал. Бул өзүбүздүн эле ата мекенди Кыргызстандын журналисттеринен, кыргыз мыйзамына баш ийген, кыргыз коомчулугуна биздин улуттук кызыкчылыкты көздөгөн телеканал деген ойдомун. Действительно, очень интересная история. Проект, который, с одной стороны, имеет уже свои корни. Он появился не на пустом месте. Это история, связанная с деятельностью компании НТВ. С другой стороны, она обогатилась, она стала более современной. Канал Орусия президенти Владимир Путиндин ЖКХ саммитине катышуу үчүн Кыргызстанга болчу сапарын утурлай өз ишин баштады. Соңку жылдары Орусия Кыргызстандын медиа айдыңына өзгөчө көңүл бурууда. Мындай активдүүлүктүн максаты жана өлкө үчүн анын кандай мааниси бар деген дагы талкуу коомдо кызуу жүрүп жатат. Россия өзүнүн мындай кандайдыр маалыматтык мындай таасирин кеңейткенге аракет кылып атат деп эсептейм. Себеп дегенде ошол жана батыш менен мамилелерин экономикада дагы, маалыматтык чөйрөдө дагы мындай үзүлүп калды. Ошон үчүн алар албетте башка багыттар, башка региондорго байланышка чыгып, ошол жактагы жана маалыматтык саясатын кеңейткенге жайылтканга аракет кылып атышат. Номад ТВ телеканалы жергиликтүү медиа катары тааныштырылууда, бирок анын командасында Орусиянын маалымдоо каражаттарында иштеп келген бир нече кызматкер бар экени айтылууда. Кремлдин негизги пропагандачысы, согушту, жек көрүүнү жайылткан Маргарита Симоняндын командасынан болгону көп нерседен кабар берет. Жергиликтүү журналисттердин дагы жүзү менен жаңы бир телеканал ачып, жаңы бир пропаганда каналын ачып отурат да. Эми бул менен баягы бир гана Кыргызстанда эмес, башка өлкөлөрдө дагы өзүнүн маалыматтык мейкиндигин сактап калганга аракет кылып жатат. Номад ТВ менен бирге Кыргызстанда орус тилин жана маданиятын даңазалаган Евразиялык борбор сыяктуу дагы бир катар долбоорлор өз ишин баштоодо.